Allahu akbar. قال قلنا كيف وإنني نأتي يوم القيامة عراة غرلا بهما ليس معنا شيء. Ошондо сахабалар суроо беришти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Я Расулуллах, кандай болот бул? Баарыбыз жалаңач болсок, баарыбыз сүннөткө отургузулмаган болсок, баарыбыздын колубузда эч бир нерсе болбосо, алды берди кандай болот анда? Пайгамбарыбыз мындай деди: Ал-хасанат ва сайyiat. Ал жерде доллар берип, доллар алып, алтын берип, алтын ала турган үчүн эмес, сооп берип күнөө алмай үчүн. Сооп менен күнөөлөр гана болот дейт. Ошолор баардыгы жазылган, канча сооп иш кылгансың, канча күнөө кылгансың, баары жазылган. Ошолор менен расчет болот. Ошо менен эсептешет. Ошо менен болот дейт. Буюм менен болбойт экен. Материальный бу дүйнөдөгү болгон баардык акча, буюм, доллар, соллар, булар алтын, күмүш менен болбойт экен. Нерсе менен болбойт экен вообще. Al-hasanat va sayyiat dedi Peygamberimiz. Hasanat деген сооптор, sayyiat күнөөлөр. Ушу менен расчет болот. Ayajri baynahum al-qisas bil hasanat va sayyiat bunun manisi мындай. Бири-биринин акысына киргендер бар да, Алла Тааламыз чечип берет ошонун бардыгын. Ошонун бардыгы сооп жана күнөө менен чечилет дейт. Өч алуулар сооп жана күнөө менен өч алуулар болот. Бирөөгө зулумдук кылган болсоңуз сообуңузду бересиз. Сизде күнөө таптакыр сооп жок болсо, анын күнөөсү сиздин мойнуңузга берилет. Мына менен болот дейт. Жараткан Алла субханаху ва тааля баарыбызды сактасын. Ошондуктан адам баласы Алланын укугунда, пенделердин укугунда, айвандардын, канаттуулардын укугунда Алладан коркойлу. Жыйынтыктап айткан сөз ушул. Бул сөз биринчи мен үчүн, экинчи сиз үчүн, баарыбызга. Бүгүн бар, эртеге жок боло турган дүйнө. Бирок Алладан коркойлу дагы, Алланын акысын берейли. Ибадат Алланын акысы. Пенделердин акысын берейли. Акысына кирбейли. Укугун берейли, акысына кирбейли. Айвандардын, канаттуулардын акысында Алладан коркойлу. Пайгамбарыбыз бир хадис айткан. Мына сүйлөй албаган жаныбардын, сүйлөй албайт да буларчы. Булар жандыктар булар да. Сүйлөй албайт булар. Ушулардын акысын туурасында Алладан коркула деген эт. Булар арыздан албайт. Булар айта албайт. Ошон үчүн ат минсеңиз жакшы багып, курсагын тойгозуп, жем берип, жаштакай мениңиз. Эшек менен төө менен кандай болсо дагы, же болсо буканы кызмат кылдырасызбы, кызмат кылдыртасызбы, кандай кылсаңыз дагы анын акысын бериңиз.